Көзі құрч, сөзі мұрч. Қимылы тез, ақыл есе андан да бат. Алдар көсі мақолор менен сараң байларды алдағанды жақшы көрчү экен. Анын байлык мүлкү жок болсо да, коолугу менен жан багып, кээде хандар да эле ичип жеп, кээде кембагалдар менен бөлүшчү. Ошол заманда 4 түлүк малы жерге батпаган Жатырбай деген макоо чалыш киши болуптур. Бир күнү Алдар көсө Жатырбайга жолугуп: "Урматтуу бай, менин 2 тыйыным бар. Бирок капчыгым жок. Чөнтөгүм болсо тешик. Тыйындарымды колго уштап жүрүп чарчадым. Коротуп жиберейин дегем. Сен мага жардам бере аласыңбы?" дейт. "Макул, жардам берейин", сүйүнүп кетет бай. "Айтып эле кой, кантип короткуң келет?" "Мага бир жетим улак болсо деле жетет. 2 тыйынды көзүнө карабай берем." Муну укканда, сүйүнгөн бай малдын артындагы өлөйүн деп калган аксак улакты кармап келип: "Арзан берип атканыма ичим ооруп атат. Бирок ала бер, жакшы улак", дейт. Алдар көсө улакты алганы менен акчасын бербестен мындай дейт: "Урматтуу байым, мени кечирип кой. Сооданы бузууга туура келип жатат. Сен 2 тыйынды да, улакты да алып, мага бир арык торк козу берсең болот." "Жаман сунуш эмес. 2 тыйын дагы, улак дагы меники болгону турат", деп ойлонгон бай, короо койдун арасынан бир өлүмсөк чабыр козуну кармап келип: "Ме ал, жакшы козу. 2 тыйын менен улакты бер." Алдар көсө козуну алганы менен 2 тыйынды бербестен мындай дейт: "Мындай кылбайлыбы, бай аке? Мен сага 2 тыйынды да, козу менен улакты да берейин. Сен мага бир эчки берсең болду. Кандай десиң?" "Жаман соода эмес. Улак да, козу да меники болот. Кошумча 2 тыйын бар", деп ичинен кудуңдаган бай коро толоо эчкисинин ичинен өлөрү гана калган картаң эчкини кармап келип: "Муну ал, аябай жакшы эчки. 2 тыйынды, козу менен улакты бер." "Кое туруңузчу, урматтуу байым", дейт көсө. "Мен мындай соодадан айныдым. 2 тыйынды, козу менен улакты, кошумчасына эчкини да алып, мага бир кой бериңиз. Бирок аны өзүм тандап алайын. Ушуга уруксат этиңиз." Бул абдан жакшы соода болгону калды го. 3 баш деген 3 баш. Жаман козу өлбөсө, эртең эле койго айланат. Анан кошумча 2 тыйын, деп ичинен кудуңдаган бай сыртынан сыр бербей: "Болуптур, мунуңа деле макулмун. Каалаган коюңду кармап ал", дейт. Ушул гана керек болуп турган Алдар көсөсү короо койдун арасынан жакшы бир ирикти тандап, 2 тыйынды, козу менен улакты, эчкини байга калтырып жолуна түшөт. Ал мындай узары менен ким кимди алдаганын түшүнбөй отуруп калат, башын тырмап ойлонуп. Кербе менен сапар улап бараткан соодагер жанындагыларга мактанат: "Албетте, Алдар көсөгө баары алданышы ыктымал. Бирок мен ага алданбайм. Алдар көсөңөр аңкоолорду гана алдай алат. Жолду караса, как маңдайынан Алдар көсө көрүнөт." "Арбаңдар", дейт Алдар көсө. "Жолуң аршылыры болгой." Соодагер болсо дардаңдап алган: "Эй, Алдар көсө, эгер кыйын экенсиң, мени алдап көрбөйсүңбү бир? Кана, колуңан келеби? А биз сага алданчылардан эмеспиз." Алдар көсө ага сылык гана баш ийкеп: "Атаң көр дебейсиңби, Сартака? Ушундайда алдамчы баштыгым үйдө калганын караң. Берчи атыңды, үйгө тезирээк чаап барып, баштырымды алып келе коеюн. Көргүңөр келеби алдамчылыгымды?" "Жарайт, ап келе кал." Соодагер Алдар көсөгө атын кармата берет. Алдар көсө чапкан бойдон жөнөйт. Соодагер аны ошол бойдон көрбөптүр. Алдар көсө келе жатса, үстү башын жүн баскан. Адам десе адам эмес, айбан десе айбан эмес бир неме алдынан чыкты. Алдар көсө: "Кимсиң?" деп сурады эле. "Жин, шайтан дегенди уктуң беле? Ошол мен болом", деди. Алдар көсө: "Укканым бар, мага жолдош бол. 2 кишиге бирге басканда жол кыскарат эчү эле", деп ээрчитип алып жүрүп отурду. Келе жатып шайтан кой башындай алтын таап алды да: "Мен таптым, бөлүп алалы", деди. Көсө: "Жалгыз мен алам", деп макул болбой койду. Шайтан: "Эмеси жарышып чыкканыбыз алалы", деди. Жарышып шайтан чырып келсе, көсө: "Мен бир жерде буйда алып калсам, чырып кеттиң", деп дагы болбой койду. Шайтан: "Эми эмне кылалы?" деп сураса, көсө: "Кимибиз жаш жагынан улуу болсок, ошонубуз алалы", деди. Шайтан бул сафка да макул болду. Кезекти биринчи көсө алып шайтандан: "Кайсы убакта туулдум эле?" деп сурады. Ага шайтан: "Жер бүтө электи, ай аяктай, тоо томуктай, күн күрөктөй экенинде төрөлгөнмүн", деп жооп берди.
Аны укканда көсү өңгүрөө буйлап кирди. Шайтан: «Эмне ойлайсың?» деди эле. «Так сен төрөлгөн убакта менин 6 жашар балам өлүп калган. Ошого ойлап жатам» деди. Анда шайтан: «Эмесе сен улуу экенсиң» деп алтынды ага берип, көсүдөн коркуп качып кетиптир. Күндөрдүн бир күнүндө алдар көсө узак жол жүрүп, карды ачып, чаң басып бир айылга келип калат. Айыл четиндеги эң чоң, эң заңгыраган үйдү көрүп ичинен: «Мунун ээси же абдан беришен, же абдан сараң» деп ойлойт. Үйдүн эшигин какылап: «Ассаламу алейкум, конок барбы?» дейт. Ичинен томсоргон үн чыгат: «Бар, бирок тамак жок». Бул үйдүн ээси айылга атагы чыккан сараң киши эле. Кампасы толо буудай, коросу толо кой, текчеси толо кымыз. Бирок жок деген сөзү дайыма даяр. Алдар көсө жылмайып: «Эч нерсе эмес, мен өзүм таштан шорпо жасап жейм. Бир казан, бир аз суу гана керек» дейт. Сараң киши таң калып: «Таштан шорпо? Болуптур, бышырда көрөйүн» деп, ичинен «Көрөлү, бул эмне жинди» деп ойлойт. Алдар көсө сыртка чыгып, жылмакай, жалтырак таштандап келет. Аны жууп казанга салат. Суу куюп от жагат. Казан бышып жатканда жыгач кашык менен аралаштырып, олуттуу жүз менен даамын татып көрөт. Жаман эмес экен. Бирок бир чымчым туз болсо, даамы ачылмак дейт. Сараң киши: «Туз эле да» деп аз гана туз алып келет. Бир аздан соң алдар көсө кайра даамын татып: «Эми сонун болуп калды. Эгер бир ууч таруу же ун болсо, шорпо коюланып кетмек» дейт. Сараң киши кызыгып калган: «Чынында эле таш бышып жатабы?» деп тарууну да алып келет. Казан улам кобуруп жыт чыгара баштайт. Эми бир аз эт болсо, таштын даамы мындан да ачылмак дейт алдар көсө. «Ташта дагы даам болобу?» деп таң калса да, сараң киши кампасынан кичине эт алып келет. Бир убакта казан толоонакта шорпо бышат. Жыты бүткүл корого тарайт. Кошуналар да мурдун тартып карап калышат. Алдар көсө шорпону коюп: «Кел эси, экөөбүз татыйлы» дейт. Экөө отуруп алып шорпону шыпылдата ичишет. Сараң киши көзү жайнап: «Хой тобо, өмүрүмдө мынчалык даамдуу шорпо ичкен эмесмин. Ташын кайсы тоодон? Мен да барып теркелейин» дейт. Алдар көсө казандан ташты алып чыгып карап туруп: «Бул таш эмес, акылдын шорпосу болду го» деп жылмаят. Сараң киши түшүнбөй: «Кантип?» Алдар көсө жай гана жооп берет: «Эгер сен башында эле конокко тамак берсең, ташты кайнатпай эле коймокпуз. Бул шорпо сенин өзүңдүн тузуң, унуң, этиң менен бышты. Таш болсо жөн гана шылтоо». Ошондо кошуналар күлүп жиберишет. Сараң киши уялып: «Демек, мени таш эмес, өзүңдүн сараңдыгым алдаптыр да» дейт. Алдар көсө: «Жок, сени мен эмес, курсагың жеңди» деп жооп берет. Айылдагылар каткырып күлүшөт. Аягында сараң киши дагы бир кашык шорпо куюп жатып: «Эми ташты мага калтыр, эртең базарга таш шорпо деп сатып байып кетейин» дейт. Алдар көсө дароо: «Анда этин, унуңду, тузуңду кошо сатып жүр, болбосо эл сени чын эле таш менен урат» дейт. Ошентип сараң киши ошол күндөн кийин конокту куру кол кайтарбай калган экен. Ал эми алдар көсө болсо кийинки айылга жөнөп, дагы бирөөгө таштын кереметин көрсөтмөкчү болуп кетиптир. Алдар көсө. Кыргыз элинин Озеки адабиятында алдар көсө жөнүндө күлкүлүү кызык аңгемелер көп. Алардын айрымдарын китептерден окуп, кээсин сөзмөр карлардан уккан чыгарсыңар. Алдар көсө деген ысым казак жана башка тектеш элдерге да кеңири таралган. Ал болжол менен 14-15 кылымдарда жашаган деген уламыш бар. Өз аты Чагатай болгон дешет. Ал жашынан эле айлакер, сүйлөсө сөзгө чечен. Туш келген адамды заматтын ортосунда өзүнө иймерип алдап, аягы сай таппаган адам болгондуктан чаң жукпас атка да конуптур. Эгинде бир тал сакалы, муруту да жок болгондуктан алдар көсө деп аталып кетет. Көсө сакалы жок. Анткен менен алдар көсө кезиккен адамдардын баарын эле алдай берген эмес. Ал элдин эмгегин жеп, малын бактырып алып, акысын төлөбөй зар какшаткан битегарын, чык татырбас Чынарбай жана байлык дегенде үзүлүп түшкөн көчпөс бай өңгүлөрдүн сазайын колуна берген. Сары эсеп соодагерлердин, ырайымсыз вазирлердин, бийлердин мителигин ашкерелеген. Ошондуктан алдар көсөнүн мындай алдамчылык иштерин Букара мусулман элдеринде катуу эзилген социалдык катмарды туюндурган термин. Эл айыптабайт, кайра моокуму каны кубаттайт.